Кыргызстанда 713 атене балдарына алимент төлөбөй качып жүрөт. Алардын 692си эркектер, 21 аялдар. Сот департаменти карызкорлордун аты жөнүн жана сүрөттөрүн сайтына жарыялады. Эл ичинде баласын карабай кеткендерди күкүк атенелер деп коет. Бул тизмедегилердин жаш курагына анализ кыла турган болсок, күкүк аталардын ичинен эң улуусу 69 жашта, кичүүсү жакында эле 18ге чыккан. Ал эми күкүк энелердин да улуусу 69 жашта таяп калган, кичүүсү 24 жашта. Өз баласына каралашкысы келбегендердин 65% 35тен 45 жашка чейинки курактагылар. Алимент төлөөдөн качкандардын саны 30 жаштан өткөндөн кийин көбөйөт. Эгер жогорку чегин карай турган болсок, пенсия курагындагы тагыраагы 58 жаштан өтүп калган 25 атене алимент боюнча карыз экени көрсөтүлгөн. Алименттен качкандардын сүрөтүн жарыялоо мыйзамы 2019 жылы кабыл алынган. Максаты энелерди жана балдарды коргоо, карызкорлорду уяткаруу менен алиментин өндүрүп берүү. Карызкордун сүрөтү баламды каралашпай качып жүрөт деп сот органдарына арыз жазаары менен коомчулукка жарыяланат. Качан гана алименттен толук кутулуп бүткөндөн кийин сүрөтү кайра өчүрүлөт. Белгилей кетсек, эгер сиз Кыргызстанда 713 эле адам алимент төлөбөй жүрөткен деп ойлосоңуз жаңыласыз. Булар мурдагы жубайын зар какшатып кетип, издөөдө жүргөндөрү гана. Сот департаментинин соңку маалыматы боюнча өлкөдө 53.500 адам балдарына алимент өндүрө албай жүрөт. Эгер үй бүлөнүн коломтосундагы оту өчүп, эки ажырым жолго түшүп, балдары энесинде калса, атасы каралашып турушу керек. Бирок жубайлар өз ара келише албай жатса, сот алимент төлөөгө милдеттендирет. Анын суммасы кеминде бир балага 2460 сом, эки балага 4920 сом, 3 же андан ашык балага 7380 сом болот. Анткени алименттин өлчөмү Кыргызстандагы эң төмөнкү маянага карап эсептелет. Төлөөчү атасынын же энесинин тапкан кирешесине карап мындан дагы көбөйүшү мүмкүн. Эгер алимент төлөбөй жүрө берсе, кандай жаза колдонуларын да айта кетели. Сот аткаруучулар алгач эле мүлкүн камакка алат. Айып бул салынат. Чет өлкөгө чыгышына да чек коет. Ар бир бала ата-энесинин канатына калкаланып, бактылуу өмүр сүрүшүн каалайбыз. Ал эми жубайлар жоопкерчиликтүү болсун деп тилек кылалы.